Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бүгүн биз сиздер менен Гапыр Мадаминов агайдын Устаттык өнөрү деген китебинен кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Биз бүгүнкү күнгө чейин активдүү практикалык сабакты түздөн түз өтүү жөнүндө, сабакты шыктандырып өтүү жөнүндө кеп кылганбыз. Ал эми бүгүнкү тема сабактагы вакуумду эмне менен толтурса болот. Бул тема Гапыр Мадаминовдун Устаттык өнөрү китебинин 33-34 беттеринде жайгашкан. Урматтуу кесиптеш, алды менен биз төмөнкү суроолорго кайрылып көрөлү. Сабак деген эмне? Вакуум деген эмне? Вакуумдун сабакка кандай тиешеси бар? Бүгүн мына ушундай суроолорго токтолобуз. Сабакта вакуум кандайча пайда болот? Сабакта вакуумдун болушу эмнеге алып келет деген ойлорго жооп издейбиз. Урматтуу кесиптеш, эмесе оюбузду жыйынтыктап, сабак деген эмне деген суроого жооп берели. Сабак окуу ишин уюштуруунун негизги формасы. Вакуум деген эмне? Вакуум латын сөзүнөн алганда боштук дегенди билгизет. Сабактагы вакуумду эмне менен толтурса болот деген бүгүнкү темабызга кайрылып көрөлү. Бул көйгөйдү чечүүгө Гапыр Мадаминов агай төмөнкү усулдарды сунуштайт. Сабактарда вакуум көбүнчө үй тапшырмасын текшерүү, бышыктоо үчүн көнүгүү, маселе, мисал иштөөдө болот. Үй тапшырмасын суроодо бирөө айтат, иштейт, калганы отурат. Бышыктоодо мугалим суроо берет. 1-2 билген окуучу жооп берет. Же 1-2 окуучу доскада иштейт. Отургандар көчүрүп жазат. Эмне жазганын түшүнүп, билбестен көчүрүп жазышат. Отургандарга башка тапшырма бербесе, анда иштегендерден көчүрүп алат. Же жөн эле бекер отура беришет. Же бирөөнү доскага чакырат. Ал мугалим айткандарды кайталап айтып берет. Ал эми башкалар пассив. Пассив өзү менен өзү убара түрдө отурат. Эмне үчүн? Себеби өткөн темалар жеткиликтүү түшүндүрүлүп, практикалык жол менен көндүм, ыкма калыптандырылган эмес. Билим көпчүлүк окуучулар тарабынан терең өздөштүрүлбөгөн, көз боемочулук менен сабак өтүлгөн. Мен сабактагы вакуум дегенде окуучулардын билим алуу, жооп берүү, көмдүм ыкмаларды өздөштүрүүдөгү практикалык боштукту, бекерликти, убакыттын пайдаланбай текке кетүүсүн эске аламын деп жазат агай. Үй тапшырмасын текшерүү сабактагы маанилүү учур экендигин эч качан унутпашыбыз керек. Мында өткөн темадагы негизги билимдер кайрадан эске салынып, бөлүнүп көрсөтүлөт. Өткөн теманы окуучулар бөтөн өздөштүргөн. Кыйын жерлерин өздөштүрүп, билим алуусуна акыркы мүмкүнчүлүк болот. Үйгө барып, өз алдынча окуп, иштегенде пайда болгон түшүнүксүз, проблемалуу жерлери билинет. Мугалим жакшы уюштуруп, окуучулардын бардыгын көңүлүн ошол жерге бурулса, баары билип алат. Окуучулардын эмгеги бааланып, рахат алат. Жоопкерчилик сезишет. Өтүлгөн тема акыркы жолу системага салынып, бышыкталып, узак убакытка эстеп калуу сандыгына салынат. Ошол үчүн үй тапшырмасын текшерүү маанилүү, тыкандык менен даярдыкты талап кылат. Демек, текшерүүнүн максат милдети, планы алдын ала жазылып, бардыгына жана ар бирине тапшырма берүү керек. Досканы 3-4 бөлүккө бөлүп, 3-4 окуучуларды бирдей чыгарып суроо керек. Сүрөт, карта, плакат жана башкаларда чыгарып сураса абдан кызыктуу болмок. Текшерүү үчүн мыкты окуучулардан окуучу ассистенттерди пайдалансак, мугалимге өтө жардам болот. Өткөн тема боюнча түшүнүктөр системасын, термин сөздүктөрдү, формуланы доскага жаздыруу, айттыруу керек. Партада, доскада, бурчта эки-экиден окуучунун өз ара текшерүүсүн уюштуруу зарыл.
Дептерде иштегендерин окуучу ассистенттер менен кошо текшерип, орчундуу ката проблемаларын табуу, доскага проблемаларды жазып, жалпы көңүл бурдуруп, иштетип, талкуулап, өздөштүрүүгө жетишүү. Түшүнүктөр системасы, эреже, формула жана башка мисал, көнүгүү түздүрүп, чыгармачыл тапшырма берүү, таяныш сигналдарды сыздыруу, өткөн тема боюнча окуучулардын чыгармачыл иштерин билдирүү, реферат, сочинение жана башка талдоо, анализдөө жасоо керек. Үй тапшырмасын текшерип, аларды мугалим албетте жыйынтыктап, проблемаларды белгилеп, жолун айтып, негизин бөлүп, системага салса, окуучуларды үйрөтсө эң жакшы болуп, өтүлгөн тема жугумдуу болот. Мындай текшерүүнүн дагы бир артыкчылык жагы, ар бир сабакта дээрлик ар бир бала текшерилет. Көпчүлүгү бааланат. Илгери 1-2 суралып бааланса, эми сабакта 7-10дон артык окуучу баалат. Пассивдүүлүк жоюлуп, аракетти, жоопкерчиликти сезүү, эмгек бааланып, аз да болсо шыктануу болот. Окуучулар жаңы теманы алууга моралдык, психологиялык жактан даяр болот. Көңүлдөрү көтөрүлүп, активдешип, такшалат. Пассивдүүлүк, уйкусуроо, зеригүү сабакта эч качан болбойт. Эмесе, урматтуу кесиптеш, бүгүнкү сабактан эмнени билдик? Бир аз ойлонуп, оюңарды дептерге жазып алгыла. Сабакты жыйынтыктап айтсак, ар бир мугалим сабакты уюштурууда сабактын планын дыкат ойлонуп чыгып, максатын, формасын тактап, сабак эффективдүү болуш үчүн сабактын биринчи этабында вакуумду түзүп алуудан өтө кылдат болуп, сабакта окуучуларды шыктандырып, ар дайым активдүү практикалык сабак өтүү мугалимдин милдети экендигин так билүүбүз зарыл. Урматтуу кесиптеш, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Бардык билген усулдарды так туура ишибизде колдонот деп ишенемин. Сиздер менен сабакта Токмок шаарынын номер 1 орто мектеп гимназиясынын мугалими Желаркан Абаскановна болду. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Баарыңыздарга ден соолук каалайм.